Жаңғана арабызға қошылған телегөрушілерге құтмантан қағаламақшыбыз. Ал эми ардактуу телегөрушілер азыркы учурда биздин куттуу студиябызга келген коногубуз бар. Анда эмесе коногубузду тааныштырып кетсем. Бүгүн бизде конокто Профис коомдук бирикмесинин жетекчиси Кутманбеков Максат Кутманбекович. Кутмандуу таңыңыз менен. Рахмат, берги болсун. Бүгүнкү агарып аткан апактаң сизге кандай маанайды тартылып жатат? Буюрса жакшы дем күч менен туруп алдык. Алдыда көп иштерибиз бар. План боюнча кетебиз. Анда эмесе ошол алгач эле суроо мындай болмокчу, ошол Профис коомдук бирикмеңиздер кандай негизде түзүлдү жана дагы кандай иш алып барууда? Деги эле максатыңыздар туурасында биздин телегөрүүчүлөргө кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Профис коомдук бирикмеси бул өзүнүн аты айтып тургандай эле англис тилинен которгондо профессионалдуу жаштар дегенди түшүндүрөт, баягы кесипкөй жаштар. Бул уюмдун максаты Кыргызстандагы жаштарды баягы негизи эле мектеп окуучуларынан баштап, жалпы студент, андан кийинки жогорку муундагы адамдардын баарын профессионалдуу улукка, профессионалдуу кесипкөй болууга дайыма үндөп, ар кандай иш-чараларды уюштуруп келет. Бүгүнгө чейин бир топ иш-чараларды уюштуруп келди. Окуучулардан баштап, кесип тандоосунан баштап, баягы студенттердин бүгүнкү күндөгү окуп жаткан окуусунда дагы аларга кандай бир кошумча сабактар өтүү менен жана башка иш-чараларды уюштуруу менен ар кандай иш-чараларды уюштуруп, мына ошол эмеге салым кошуп келатат. Ошол мектеп окуучуларына деп топ калдыңыз. Ошол мектеп окуучуларына кандай иш-чараларды уюштуруп, аларды ошол май айында дагы ОРТ тапшырат эмеспи? Аларга кандай даярдыктарды көрүп жатасыздар? Бүгүнкү күндө негизи эле бул күнгө чейин ала турган болсок, кесип тандоо жаатында окуучулардан бизде ар кандай кесип тандоо, келечек тандоо деген долбоорубуз бар. Мына ошол долбоор менен 2016-жылдан баштап иштеп келатат. Жалпысынан айтканда 1,5 миңге жакын Кыргызстандагы окуучуларды кесип тандоо боюнча окутуп, аларга тест жүргүзүп, алардын баягы кесип тандоосуна болгон шыктарын, жөндөмдөрүн аныктап бердик. Буга чейин Баткен облусунун Лейлек районунда, Нарын облусунун Кочкор районунда, ошондой эле Талас облусунун Төрктү районунун баарын бир жерге чогултуп, окуучуларга түшүндүрүп, кесипти мындай кылып тандаш керек, Кыргызстандын баягы эмгек базарында бүгүнкү күндө мындай кесиптер ушундай муктаждыгы суроо талап күчтүү болуп атат. Мына ошол кесиптерди тандасаңар, силердин келечегиңерге жана биздин жалпы Кыргызстаныбызга пайдасы тиет деген иш-чараларды уюштуруп келатабыз. Ал эми ушул уюштурган иш-чараларыңыздарда кандай натыйжа болуп жатат бүгүнкү күндө? Натыйжалар бүгүнкү күндө өзүбүз эле баягы окутуп келген окуучуларыбыз кайра барып өздөрүнүн кесиптерин баягы туура тандашканын айтып, бүгүнкү күндө баягы бизге рахматын айтышып атат. Ошондой эле биздин Профис деген коомдук бирикмебизге кайра ыктыярчы болуп келип, биздин уюмга мүчө болуп кирип, кайра өздөрүнүн баягы инилерине, карындаштарына жерлерге барып, баягы Баткен облусунан тиги Нарын аймагына чейин барып, баягы өзүнүн мектептеги инилерине, карындаштарына ушундай кайра эле биз окуткан тренингтерди ыкмалар менен эле кайра тестчи жүргүзүп, окуучуларына жардам берип атат. Демек, келечекте туура кесип тандоого багыттап жаткан турасызбы? Ал эми ошол бүгүнкү күндө биздин Талаш шаарында деги эле ошол область боюнча мугалимдерди дагы чогултуп, аларга ОРТ даярдыктарды дагы көрүп, өзүнчө бир тренинг уюштурган жатабыз дедиңиз. Анда эмесе ошол тренинг жөнүндө дагы биздин телегөрүүчүлөрүбүзгө кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Бул долбоордун аты келечекке инвестиция деп аталат. Өзүнүн аты айтып тургандай эле келечек муунга болгон биздин окуучуларыбызга, мына бүгүн мектептин босогозун же болбосо мектептин уже баягы бүтүп жаткан окуучуларыбызга туура кесип тандоого, ошондой эле жалпы республикалык тесттен жогорку балл алууга мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Мүмкүнчүлүктү биз мугалимдер аркылуу түзүп бергенге аракет кылып жатабыз. Мугалимдерди бул долбоор азырынча пилоттук проект болуп, Талас районунда башталып атат. Талас районунда 29 мугалимди 2 күн Талаш шаарында тренинг уюштурабыз. Биринчи күнү болсо бул кесип тандоо боюнча тренинг болот. Ал эми экинчи күнү болсо жалпы республикалык тестке даярдоо боюнча болот. Ал эми биздин спикерлерибиз, тренерлерибиз Бишкек шаарындагы атайын ушул тармактагы баягы майын чыгарган мыкты эксперттер келип окуткан болот да. Анан бул 29 мугалим болсо кайра барып өзүнүн жерлердеги мектептерине, окуучуларга, бүтүрүүчү класстарга барып биз берген материалды кайра барып ошол окуучуларга өтүп түшүндүрүп беришет.
Ал эми ошо жалпы тест кандай баллдарды алышат? Сиздерден ошо сабак алып, андан кийин өздөрүнүн окуучуларына дагы мынакей кандай натыйжаларды берип жатат да, ошо окуучуларда дагы барып билим беришет экен мугалимдер. Андан кийин ошо натыйжасы тесттен көп балл алабы, жогорку балл алышабы ошол окуучулар? Албетте биз ошол нерсени да ойлонуп атабыз. Бүгүнкү күндөгү жалпы республикалык тесттин 2017 жылкы кандай жыйынтык болду, анан 2018 кандай жыйынтык болот деген натыйжаны күтүп атабыз. Азыр мугалимдер менен сүйлөшүлүп, алар менен тааныштыруу иштерин, проекттин презентация кылып аларга түшүндүрүп берип атабыз. Анан колдон келишинче мугалимдерге жаңы методиканы баягы Бишкек шаарындагы ар кандай курстар бар да, ошо курстардагы баягы эң бизде ОРТны жүргүзүп келген дайыма бир мекеме бар. Ошол мекемеден дагы өкүлдөр келип, мына ушул тест тууралуу дагы толук түшүндүрүп берет. Анан эми ошол өздөрү уюштурган мекеме келип аткандан кийин менимче мугалимдер да жакшы түшүнсө керек. Баягы ортобуздагы көпүрө болуп берген биз максатта. Ал эми ушу келечек инвестиция долбоору жөнүндө кандай шарттар, бүгүнкү күндө грантты да кандай шартта утуп алдыңыздар, ошол жөнүндө дагы айтып кетсеңиз. Келечек инвестиция долбоорун биз 2016 жылдан баштап Бишкек шаарында Ала Тоо өнүктүрүү борбору жана НАМА эл аралык фонду деген бар. Мына ошолор тарабынан коом лидерлери деген долбоор уюштурулган. Ошол долбоордо 2 жылдан бери ар кандай долбоорлорду жазып, долбоор жазганды үйрөнүп, ошол баягы алгачкы жыйынтыктоо учуру келгенде долбоорлорду каржылоо тарабынан өткөн да. Ошол каржылоо тарабынан биздин долбоор биринчи орундалып, ошол келечек инвестиция долбоор биринчи орундалып, анан ушул долбоорду Талас районуна алып келип атабыз. Рахмат. Негизги эле максатыңыздар ошол бүгүнкү күндөгү жалпы республикалык тестирүүлүүнүн дагы бир кандайдыр бир биздин мектеп окуучулары тарабынан бир жыйынтыкка натыйжа берсе экен деген максатта иш алып барып жаткан экенсиздер. Ал эми сиздердин бирикмеңиздерде жалпы жааматыңыздар канча, деги эле жаштардан уюшулганбы, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Биздин жааматта, биздин уюмда ар кайсы катмардагы биздин студенттер бар, окуучулар бар. Бир эле областтан эмес, бир аймактан эмес, бардык 7 областтан тең бар. Ошондой эле арасындагы баягы жогорку муундагы агай эжелер бар. Алар бизге дайыма көмөктөшүп, баягы өздөрүнүн кеңештерин берип, бизди дайыма алдыга сүрөп турат. Биздин жааматта жалпысынан 30га жакын студенттер менен окуучулар бар. Жалпы республикалык тестирлөөдө бир кандайдыр бир натыйжага жетиш үчүн 2 гана күн тренинг болот экен. Мынакей алдыңкы күндөрү биринчи күнү кесипте туура таңдоо багытында, экинчи күнү ошол жалпы республикалык тестирлөөгө дайындык жөнүндө. Ал эми ушул 2 күндүк тренингден кандайдыр бир натыйжага жетише аласыздарбы? Бул аз гана убакыт эмеспи? Албетте 2 күн аз болушу мүмкүн, бирок биз алар менен 2 күн менен чектелбейбиз. Анткени ай сайын, же болбосо жума сайын бир жолу биз алар мугалимдер менен жолугуп, же болбосо телефон аркылуу байланышып, баягы алар менен көмөктөшүп, кеңеш алып, же болбосо кандай учурлар болуп атат, ошолорду тактап сурап турабыз. Андан кийин Кудай буйрса дагы 1 айдан кийин, же болбосо 1,5 айдан кийин кайра мугалимдер менен жалпысынан жолуктуруп, баягы биздин берген натыйжа кандай болду, дагы кандай кемчиликтер бар, кандай кошумча керек, мына ошолор менен жолугуп, баягы эмелерин тактап, дагы андан ары улантканга жол ачабыз буюрса. Ушул келечек инвестиция долбоорунун негизинде сиздер ар бир мектепке барып ушул бүтүрүүчүлөр менен биргеликте жолугушуп иш алып барсаңыздар, сиздердин кандайдыр бир максатыңыздардын орундалышына негиз болбойбу? Туура, ал иш-чарада бизде камтылган. Буюрса биз 2 күндүк тренинг өтсөк, анан кийин ар бир мектепке барып окуучулар менен жолугуп, мугалимдер кандай сабак берип атат, баягы окуучулардан жума сайын, же болбосо 1 ай сайын биз тестирование жүргүзүп турабыз. Баягы биз берген методиканы канчалык деңгээлде окутуп атат, мугалимдерге баягы окуучулар ыраазы болуп атабы, ошолорду да тактап ай сайын сураштырып турабыз, тест жүргүзүп окуучулар менен ар бир мектептен. Демек район арасында дагы мектептердин ичинде дагы ушул мугалимдер менен жана дагы окуучулар менен дагы иш алып баруу планыңыздарда бар экен. Бар. Ыраазычылык билдиребиз. Биздин дагы таңкы мейман рубрикабыз аягына келип жетти. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күндө бизде конокто Профис коомдук бирикмесинин жетекчиси конокто болду. Ал эми сизге эфир соңунда эркин микрофон. Жалпы Талас элине кайрылуу сөзүңүз калуу тилейңиз. Урматтуу Талас облусунун тургундары,
келечек инвестиция долбоору бул азырынча Талас районунан башталып атат. Бул пилоттук долбоор. Буюрса кийинки жылдары башка райондорго дагы чыкканга мүмкүнчүлүк издеп атабыз азырынча. Анан ал эми азыркы учурда Талас районунун окуучуларына, ошондой эле Талас районунун мугалимдерине, жалпы жааматына чакырмакмын. Ошол долбоорго активдүү катышып, баягы өзүбүздүн келечекке болгон келечек муундарыбызга туура жол көрсөтүп, алардын баягы потенциалын ачууга, чоң салым кошууга жардам берүүсүңөрдү өтүнүп кетем. Сизге да рахмат, ишиңиздерге ийгилик кааламакчыбыз. Рахмат сиздерге дагы. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү таңкы рубрикабызга келген коногубузду дагы бир жолу тааныштыра кетсек, бүгүн бизде Профис коомдук бирикмесинин жетекчиси Котманбеков Максат Котманбекович болду. Ал эми Таңкы Талас маалымат музыкалык программасы өз эфирин мыкты маанайда уланта бермекчи.